Assalamu alaikum, hurmatly tuğanlar. Öçpös ömür kitebi. Öçpös ömür. Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıskaça ömür bayanı. Hurmatly musulman bir tuğanım. Adamzattın tarixindagi eng danışman adam qatarı belgili bolgon Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür jolun bilүү ar bir adamdın mildeti. Antkeni al alamdın jaşoo nugun özgötүү üçün Allah tarabынан jiberilgen akırkı paygambar. Al özünün 23 yıllık paygambarlık ömründe Allah tarafından moynuna жүктөлгөн mildeti толук atkara aldı. Al uşul kıska vaxtın içinde kıyamatqa çeyinki adam urpaktarına bakıt jolun көрсөтүүгө жетишти. Urmatlı okurman, kiteptin algaçkı baragın açkan mezgilde baldары üçün ilim eşigini açıp talim tarbiya bulağına sugargan Marhum atam Molda Narmat oğlu İslami dinge alakan jayıp dua kılıp koyuңuzdарды köpten suranam. Allah'ım ar biribizдің күнөөлөрүбүздү keçirip kıyamatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge beyişte bolууну nasip kılsın. Sizlerdi tereң urmattap Abdüşkür Narmatov. Girişүү Bismillahirrahmanirrahim. Meримдүү жана боорукер Аллахтын аты менен баштаймын. Аллахка мактоо айтабыз, андан жардам сурайбыз, жана кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим тилейбиз. Ким жалгыз Аллахка таянып, ага тообукер кылса, Аллах аны ызаттуу кылат. Ким Аллахтан башкага таянса, Аллах аны таянганы менен бирге кор кылат. Ким Аллахка гана сыйынып, андан жардам сураса, Аллах ага разы болот. Ким Аллахтан башкага сыйынса, ага Аллах ачууланат. Ким Аллахты жүрөгүнө киргизип, аны эстесе, ага Аллах мээримин төгөт. Ким Аллахты унутуп койсо, ага Аллахтын азабы болот. Күбөлүк берем Аллах жалгыз, анын эч кандай шериги жок. Ал бүткүл ааламдын падышасы. Ал эч нерсеге муктаж эмес, биз ага муктажбыз. Ал Аллах адамзаттын кулк мүнөзүн жогорулатуу үчүн бүткүл ааламга рахмат кылып өз пайгамбарын жөнөттү. Күбөлүк берем ал пайгамбар, пайгамбарлардын эң акыркысы жана андан кийин пайгамбарчылык болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде: "Силер мени мал мүлкүңөрдөн, бала чакаңардан, ата энеңерден жана жаныңардан да артык жакшы көрмөйүнчө ыймандуу боло албайсыңар" деп айткан. Демек, ар бир өзүн мусулманмын жана пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүмүн деп эсептеген адам аны жанынан да артык сүйүүсү керек. Ал эми адамды жакындан таанымайынча аны сүйүүгө болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакындан таануу анын өмүр баянын окуу менен болот. Ошондуктан ислам жазуучулары анын кереметтүү жашоосун чагылдырган жүздөгөн китептерди жазышкан. Анын жалаң гана мактоого татыктуу болгон өмүр жолу канчалаган дастандарга айланган. Бирок пайдалуу үлгүлөргө толгон анын өмүрүн бир китептин ичине камтып коюу мүмкүн эмес. Ошондой болсо да биз анын өмүр жолун жаза беребиз жана окуй беребиз. Анткени анын гана өмүрүнөн бизди эки дүйнөдө бактылуу кылуучу үлгүлөрдү ала алабыз. Биз мусулман болгонубуз үчүн бул сөздү айтып жаткан жерибиз жок. Болгону бул жашырууга мүмкүн болбогон чындык. Ал Меккенин кумдуу чөлүндө төрөлдү. Ал төрөлгөн мезгилде анын атасы жок, жетим эле. Аз убакыттан соң анын энеси да бул дүйнөдөн өтүп кетти. Анын ага иниси же эже карындаштары да жок эле. Эркек балдарынын баары ал тирүү кезде эле кайтыш болуп калды. Ошого карабастан ал кой артынан жүргөн арабтарды башка элдер суктана тургандай үммөт кылды. 20 жылдын аралыгында бири-биринин этин жеген, душмандыгы өтө бийик чекке жеткен араб урууларын бир ата, бир эненин балдарындай ынтымактуу үммөткө айландырды. Ушунун баарына ал Аллахка болгон күчтүү ыйман, иш алып баруудагы даанышмандык жана талыкпаган эмгек менен жете алды.
Ошондуктан коркпой эле айта алабыз, ал келген кезге чейинки адамзат тарыхы менен ал келгенден кийинки тарыхты салыштырып болбойт. Бул заманга чейин батыш эли жашоонун эң жөнөкөй тартиптерин да билбейт эле. Алар маданияттуулукка, тазалыкка, чынчылдыкка, кыскасы жакшы сыпаттардын баарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхына күбө болгондон кийин гана жетише алышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үгүт насыяты менен аалам мечиттерге толду. Азан үнү күнү бою ааламда жаңырып туруучу болду. Жыл сайын миллиондогон адамдар бир убакытта Аллахтын үйүнө келип ажылык амалын аткарышат. Ал эми миллиарддаган адамдар бир айда орозо кармашат. Мынчалык көп адамдын башын бир ишенимге ким топтой алмак эле? Адамзат тарыхында төбөсү элге көрүнгөн канчалаган адамдар бар, бирок артында калган адамдарга рухий жана материалдык кемчиликтерге дуушар болбостон жашоо өткөрүүчү туура жолду аз убакыттын ичинде үйрөтө алган улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка эч кимди таба албайбыз. Экинчи, биз андан башка эч кимден жакшы үлгү ала албайбыз. Анткени толук үлгүнүн ээси болуп жаралган андан башка инсан жок. Иса пайгамбардын өмүрүнө көз чаптыралычы. Андан кедейликке болгон сабырдуулук, дүйнөгө кызыкпоо сыяктуу үлгүлөрдү алууга болот. Бирок ал ата болгон эмес. Атага тиешелүү болгон үлгүлөрдү биз андан издей албайбыз. Ал аял алып күйөө да болгон эмес. Ал бай болуп жашап көргөн эмес. Башчы болуп бирөөлөргө өкүм кылган эмес. Тескерисинче ар дайым башкалардын өкүмү менен жашоо өткөргөн. Сулайман пайгамбардын жашоосуна көңүл буралы. Андан адилеттүү өкүмдардын жана шүгүр кылуучу бай адамдын үлгүсүн ала алабыз. Бирок анын жашоосунан башкаларга баш ийип, кедей болуп жашаган күндөрдү кезиктире албайбыз. Ал эми Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна карасак, анын өкүм берүүчү башчы болгонунда, өкүмдү аткаруучу кызматчы болгонунда көрөбүз. Ал бай да, кедей да болгон. Ал алсыз да, күчтүү да болгон. Согушуучу да, тынчтыкта да жашаган. Кандай абал болбосун, ал үлгү алууга татыктуу бойдон кала берген. Аны аябай кыйнашкан, ал ага сабыр кылган. Жеңиш үстүндө миңдеген аскерлери менен Меккеге киргенде да башын көтөрбөстөн кичипейилдик менен кирген. Ал өзүнүн жеңиши үчүн кубанган жок. Анын кубанычы диндин жеңиши үчүн болду. Ачка болгон кезде курсагына таш байлап алат эле. Бардык абалдарда жаратуучусуна ыраазы болуп жашаган. Кечирүүнү эч качан унуткан эмес. Кыйынчылыкта сабыр кылууну жана ыраазы болууну да унутпайт болчу. Ухуд согушунда тиштери сынып, эң жакын сахабаларынан айрылган. Ушулардын баарын көрүп туруп жолдошторуна кайрылып, келгиле жаратуучубузга мактоо айтып шүгүр кылалы деп өзүн кайгыга алдырган эмес. Имам Ахмад. Эки адамдын ортосунда өкүм чыгарып жаткан кызы, эң адилеттүү кызы катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү издесе болот. Ал эми илим алуучу, жаратуусунан гана илим алган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнө тиешелүү үлгүнү таба алат. Турмуштагы бардык тармакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан пайдалуу үлгүлөрдү алууга болот. Ошол себептен ааламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таала Аллахты жана кыямат күнүн үмүт кылып, Аллахты көп эстегендер үчүн Аллахтын элчисинде сонун үлгүлөр бар деп айткан. Үчүнчү, анын гана адамдык сыпаттары толук жана кемчиликсиз. Дүйнөгө белгилүү болгон канчалаган адамдар бар. Алар кайсы бир тармакта чоң жетишкендиктерге ээ болушкан, бирок экинчи бир жагынан алардын кемчилиги да жок эмес. Жазуучулар майданында Шекспирди кимдер гана билишпейт. Наполеонду чыган аскер башчы катары жакшы билебиз. Гандинин саясаттын чебери экендигин да жашыруун эмес.
Булардын баары бир гана тармактын майын чыгарган адамдар. Ал эми жалпы тармактарда бирдей иш алып бара алган бир гана адам бар. Ал адамзаттын эң акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ал өзү үчүн бир дагы ачууланып, өзү үчүн эч качан өкүнгөн да эмес. Ömründe жалган сөз сүйлөгөн эмес, бирөөгө кыянат да кылган эмес. Bir жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Абдуллах бин Саад бин Абу Саррах аттуу адам келип, анын жанына кирди. Бул адам сырткы көрүнүшүндө гана мусулман болуп, капырдыкты жашырган эки жүздүү адам эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны кабыл кылды жана ал кеткенден кийин жолдошторуна карап, аны эмне үчүн мага киргизип жибердиңер деди. Алар: сиз көзүңүз менен белги берип койсоңуз, биз аны киргизбейт элек дешти. Ошондо пайгамбардын көзү кыянатчы болбойт деп жооп берди. Ал пайгамбар болгонго чейин эле чынчыл, аманатчыл деген атка ээ болгон. Берген убадасын аткарбастан калтырган эмес. Аллах жолунда жихад кылганда гана бирөөлөргө кол көтөрчү. Башка убакытта адамдарга да, жаныбарларга да кол көтөрчү эмес. Аллахка коркуу менен ибадат кылган бирден бир пенде эле. Намазда рүкү кылып, менин көзүм, кулагым, мээм, сөөктөрүм жана мүчөлөрүм сага гана башийди деп айтаар эле. Көз жаштарын агызып, улам-улам ыйлаган, бир жолу ага боору ачыган Айша энебиз: эмне үчүн жаныңды мынчалык кыйнайсың дегенде, мен шүгүр кылуучу пенде болбоймунбу деп жооп берген. Анын башчылыгынын алдында ага ыза берген жолдошторун өлтүргөн душмандары келген кезде, аларга карап: кете бергиле, силер кутулган адамдарсыңар деп мээримдүүлүк кылган. Мен үчүн бул дүйнө бир жолоочу сыяктуу. Ал ысык күндө дарактын көлөкөсүндө бир аз гана эс алып, андан кийин аны калтырып сапарын андан ары улап кетет деп дүнүйөгө болгон алтындай көз карашын билдирген имам Ахмед. Баатырдыгында чек жок болчу. Саясатты жүргүзө билчү, жолдошторунун ар бирине ылайыктуу тапшырманы берчү. Үнү жакшы болгондугу үчүн Билалга азан айттырчу. Анын эфиопиялык кара адам экендигине көңүл бурган эмес. Аскер ишин жакшы билгендиги үчүн 17 жаштагы Зубайырды аскер башчы кылып, анын кол алдында Абу Бакыр жана Умар сыяктуу жолдошторун кошуп берген. Жаштарды чогултуп, аларды чыйрак, күчтүү болууга машыктырат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен жашаган адамдардын күн сайын ага болгон сүйүүсү күчөйт эле. Адатта адамды канчалык жакын билсең, ошончо анын кемчиликтерин сезе баштайсың. Андан көңүлүң калуусу мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу болгон адамдар күн өткөн сайын аны менен чогуу болууну каалап турушчу. Суффа ээлери деген атка конгон сахабалар мечиттин жанында 10 жыл жашашты. Алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсү таркаган жок. Меккени ачууда, Табук салгылашуусунда жана башка оор күндөрдө да жолдошторунун ага болгон сүйүүсү кемиген жок. Адамдын ички жана сырткы сырларын аны менен бирге жашаган жубайынан жакшы билген эч ким болбосо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрлүк жубайларынын бири да ал тууралуу жаман сөз айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алгачкы вахий келип, ал катуу коркунучтун кучагында калган кезде өмүрлүк жары Хадижа энебиз айткан сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды кандай адам болгондугун дагы бир жолу айгинелеп турат. Тердеген, титиреген күйөөсүнө мээримин төккөн Хадижа: Аллахка ант ичип айтам, Аллах сага жамандык кылбайт. Сен туугандарга жакшы мамиле кыласың, алсыздарга жардам бересиң, карыяларды сыйлайсың, конокторго жакшы мамиле жасайсың жана адамдарды жакшылыкка үндөйсүң деп көңүлүн көтөрбөдүбү? Ал эми Айша энебиз
Allah ondan razı bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıfatın bir gana anın münözü Kur'an ele degen söz menen sıfattap koygan bolçu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jogorku dengeldegi kulk münöz, adep ahlagın söz menen aytıp je kalem menen жазып jetkirүү mümkün emes. Anın özgöçü adamdık sıfatın tüşünügö jaratuuçunun gana aytkan sözü jetişerlik boluusu mümkün. Çındığında sen en sonun kulk münözdün eesisin. Kalem Suresi 4. ayet. Abdüşkür Hacı Narmatov.